Урматтуу футбол сүйүүчүлөр, бүгүн бизде спорттук майрам болуп атат Кара Бура районунда. Кышы менен өткөн регулярный чемпионаттын жыйынтыгы болуп, бүгүн финалдык оюндар. 3-чү орунга Таластын Достук командасы, финалга мына Көгөй менен Талас 90 командалары чыгып, жакшы оюн көргөзүп, жыйынтыгында Көгөй командасы чемпион болду. Куттуктап кетебиз. Чемпионаттын өтүшү боюнча айтсак, быйыл биздин Кара Бура районунда жаңы зал салынып, ушул жерде биздин болельщиктерге, көрмандарга аябай жакшы маанайда турнир өтүсөм жаңылышпайбыз. Бул турнирдин өтүшү Талас облустук футбол ассоциациясы менен чогуу биргеликте өткөрдүк. Аябай жакшы деңгээлде деп өттү деп ойлойбуз. Бардык аракеттерди кылдык. Эмки жылы буюрса пландар жакшы. Будан да жакшы Жамбыл областынан мындай озеки сүйлөшүүлөр болду. Кудай буюрса, актында чемпионатында бир команда коюп, Талас облустунун атынан. Алардан дагы бир же эки команда биздин чемпионатка катышабыз деп озеки сөз беришти. Буюрса ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Бардык жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Спортту сүйүңүздөр, ар дайым ден соолукта болуп, спорт менен машыгып, көрмандык кылып, ден соолукта бололу. Оруста сөз бар го, спорт посол мира деп. Ошо бардыгыбыз ынтымакта, тынчтыкта ушундай иш-чаралар болуп жүрө берсин. Анан демөөрчүлүк кылган Жогорку кеңештин депутаты Дастан Арсбекович Жумабековго терең ыраазычылык билдиребиз. А кишинин акыркы убакта Талас футболуна салымдары өтө чоң. Бишкек шаарында өтүп аткан Талас лигасында ар дайым демөөрчү болуп колдоп келет. Быйыл дагы ошо суранганбыз. Бияка келип катышып бериңиз. Тем более Айтматов районунда биринчи жаңы залдын ачылышы менен биринчи жолу ушундай жогорку деңгээлде чемпионат болду. Бардыгы ойдогудай болду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары рай администрация башчысы Бектур Абдыразакович да келип катышып берди. Кара Бура айыл өкмөт башчысы Болот Музулумович катышып берди. Бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы ушундай бул комплекста өтө турган иш-чараларга максималдуу түрдө аракет кылабыз, жакшы деңгээлде өткөргөнгө. Ошол, ийгилик, бар болуңуздар. Рахмат бир жолу.